Кожомбердиева, Марал Оморкулова. Мен бұл Даниэлди менин балам классташ. Мустапаев Урмат менен классташ. Анан кийин бул баланы мен кичинесинен билем, тиймеден. Анткени биз классташ болуп, ошо 1-класска баргандан баштап бул баланы билем да, кандай жашайт, кандай бала экенин. Бул мындай аябай кыйынчылыкты башынан өткөрдү, атасыз өстү, аябай мындай жашоо турмуш эмне экенин биле турган бала да. Анан кийин көбүнчө всегда биздин үйгө келгенде мечтать этчи да, мен чоңойсом, мен ушинтип эл журтума жардам берет элем, мага эч ким тимле минтет жардам бербейт деп. Бирок ошол мечтасын баягы күнү мен телевизордон, эмеден, интернеттерден көрүп, аябай сүйүнүп, мамасына дагы каалоо тилегимди айтып, мынакей энелик эмең акталды, балаң деген эл үчүн иштеп атыптыр, бактылуу болсун деп ушундай жакшы немелерди айтып эме кылып аткам. Анан кийин эле бир заматта эми бул бала деген жаш бала, если мындай өйдө ылдый сүйлөп койсо, эми аныкы деле кечиримдүү да, бул мындай жаш балдардын мындай каны деген мындай эме болуп турат, кээде байкабай сүйлөп алат, мунун опыту жок жашоо турмушта мисалы үчүн. Анан кийин эми бир сөздү сүйлөп койду деп эле ушинтип эмете берген туура эмес да. Бул баланы наоборот кичине өйдө мындай деле айтып, камабай деле айтып, бул мындайың туура сүйлөгүн, рас сен мындай жумуш кылып атыптырсың, эл журтуңа жардам берип атыптырсың, кичине деп мындай тартып тарбиялап койсо болот да улуу кишилер. Анан сразу эле алып барып эле ушинтип эле биздин Кыргызстанда кичине эле бир өзөйүн десе эле ошолорду артка тартып турат да негизичи. Эмнеге ушундай? Если биз кыргыздар ушул жаштардан мындай бир жакшы тилек, жаштарга акыл насаат үйрөтүп, жаштарды көтөрмөлөп, жаштарды алга жылдырып, бир эметсек, анан кийин өсөбүз, анан улам эле жаштарды басынтып эле ушинте берсе, анан кийин эмне деген жашоо болот? Бул туура эмес вообще. Меня зовут Мустапаев Урмат, я одноклассник Даниэля. Что я хочу сказать про этого парня? Мы с ним вместе почти с детства выросли, с детства знакомы, вместе учились. Я, честно сказать, я видел, как он жил, как вообще они выросли. Они выросли вообще в бедной семье. Честно, я видел, как он в детстве голодал. Бывали моменты, когда он собирал по паркам бутылки, когда был маленький. Вот. Также я знаю его маму. Она торговала семечками возле Манаса университета. Они выросли в таком бедном семье, вы просто не представляете. И сейчас смотрю, то, что моего одноклассника закрыли. Я думаю, это несправедливо. Конечно, он вырос, хотел помочь людям, тем бедным, которые также, он понимает то, что бедные люди как живут, из-за этого хотел помочь. А то, что как он зарабатывает, что он делает, это же не так уж важно. Он захотел помочь. Вот. Я думаю, это несправедливо, то, что его посадили. Я очень волнуюсь за него. Он на самом деле очень хороший человек. Я с ним знаком прям очень близко. Вот. Также хочу обратиться к президенту, уважаемый Сооронбай Жээнбеков. Пожалуйста, можете рассмотреть это дело. Мен Абидеев Кылычбек Сыдыкбекович Абдрахманов көчөсүндө жашайм. Мен Ажиев Даниэлдин кошунасы болом. Даниэль эми кичинесинен бери ушул жерде кошуна болчубуз. Даниэлдин кичинекей чагы ушактан сайкал эже өзү өстүрүп, Даниэль аябай кичирээк кезинен баштап эле тың, жакшы тартиптүү балдардан болуп өскөн. Мен ошо жакшы жактарын эле билем. Дагы кандай дейм? Кошуна катары, мындай кыргыздын атуул катары Даниэлди абдан жакшы адам деп эсептейм. Мындай жаман жактарын мен көргөн жокмун кошуна катары. Жакшы нерселер жасап атыптыр деп жети эмелерди айтканда аябай сүйүнгөм. Андан кийин эле кайра башкаларды чыгарып атканда ошол мен ишенбейм кыскасы. Бул бала ошо өсө турчу бала. Мен ишенем. Дагы эле чындыкты
чындык жеңет деп ойлойм.